Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кимдеген биздин каналды, бул каналды биринчи жолу көрүп жатса, анда катталып коюшту унутпаңыздар. Баарыңыздарга рахмат. Алдын ала аябай көп комментарийлер жазылып атат. Көпчүлүгү ийгилик каалап, жакшы тилектерин айтып атат. Баарыңыздарга рахмат, Аллах разы болсун. Кимдегим келем деп ниет кылып жаткан болсо, анда бул видеону акырына чейин көрүп турула. Мен анча-мынча комментарий жаза берип шени койгула. Bir saat vaqt kommentari жазганга эле кетип калып атат. Достор, көпчүлүгү ийгилик каалап атат. Баарыңыздарга рахмат. Силер дагы келип иштегиле. Келбей туруп эле, алыста туруп алып эле мындай суроолорду көп берип атат да. БС категория менен иштесе болобу? Анан мен стажым бар. Шыгылып ушундай толон токой права туурасында да. Анан эми андай праванын, стаждын бул жака андай деле зарылчылыгы жок. Стажың болсо өзүңө кыйналбайсың, жакшы опытың болсо, болбосо үйрөнөсүң дегенде. Өмүрүндө рульга отуруп көрбөгөндөр келип окуп права алып эле иштеп жүрөт. Анан сен сөзсүз иштей аласың. Биз барсак болобу деп менден сурайт. Мен болбойт десем, болбойт экен деп келбей кала белеңер. Сөзсүз болот да. Болгон үчүн биз келдик, болгон үчүн биз иштеп атабыз. Бул Америка айда эмес, Америка жерде. Сен деле келе аласың, болгону аракет кылсаң эле келесиң да. Анан жөн эле диванда отуруп алып болобу дей бергенден келип калбайсың. Ушундай тургандар, анча-мынча катуураак айтып коюп атам, кечиресиңер. Эми толгон токой ушундай комментарийлерде. Анан кандай жол менен барсак да, мен кандай жол менен келгенимди айтып берип, чачым түшүп калды. Канча жол айтып бердим. Мына YouTube'дан кирип айтып бердим, Instagram'дан айтып бердим, TikTok'тан айтып бердим. TikTok'та да ушундай Корей Кейджи деген каналым бар, ошол жакка катталып койгула. Ошол жактан дагы прямой эфирге чыгып анча-мынча сүйлөшүп турабыз. Анан эми Кыргызстандын паспорту менен келем дегендер виза ачкыла Америкага, туристский визабы, кандай виза болбосо, виза алгыла. Виза болбосо грин картага тапшыргыла. Грин карта жылына бир жолу ойнотулат. 4-5 октябрдан 5 ноябрга чейин бир ай бою грин карта толтурасыңар, бир толтуруп коесуңар, ошол бир айдын ичинде. Кийин мына майда кийинки жылы, например, 23 октябрда толтурсаңар, 24 майда ойнотулат. Пештеңерден ачылып чыгып калса чыгып калат. Чыкпай калса кийинки жылы толтургула. Анан анда дагы бактыңар ачылбаса, анан через Мексика келем дей турган болсоңор, анда Мексикага Шенген виза. Өткөндө бирөөгө тамашалап Шенген визаны каяктан алам дедиле. Ош базардан деп койсом, кийин жазып тур кайра, же какштап атабы. Ош базарынын кайрында таппай атам депчи. Анча-мынча эми тамашада. Эми визаны каяктан алышын билесиңер да. Визаны Ош базардан албайсыңар. Анан виза, ушундай визага документ турлап берген фирмалар бар, ишеничтүү фирмалар менен виза алгыла дагы. Однократный, двукратный, мультивиза болот. Визанын түрлөрү көп. Желательно мультивиза болсо, ошо менен кирсеңер болот. Бишкектен Стамбулга, Стамбулдан Мексикага учуп, же болбосо башка мамлекет, Европанын бөлөк мамлекеттерине учуп, андан Мексикага учуп келсеңер болот. Анан российский паспорттарга Мексикага визанын кереги жок. Электронный разрешение деген болот. Электронный разрешенияны ошол Мексиканын миграционный службасынын өзүнүн, мен билишимче өзүнүн сайты бар, ошол жактан толтуруп, ал 5 мүнөттө эле берет одобрение, бир айга. Келгенден кийин ошол, например, силер Бишкектен Стамбулдан Мексикага, Мексиканын шаарлары көп. Эми кайсы шаарга учсаңар деле, туда-обратно билетиңер, сөзсүз туда-обратно билет, сөзсүз болуш керек. Анан бронотель, миграционный картаны самолеттен берет, аны толтуруп аласыңар. Анан ошол электронный разрешенияны распечатка кылып, букинг кылсаңар дагы гостиницаны ошону распечатка кылып колуңарга кармап аласыңар. Маршрутуңар кайсы жака барасыңар, эмне кыласыңар, ошону түзүп аласыңар дагы, туда-обратно билет менен учуп келе бересиңер. Чүнкү толду, келетканда эмне документ аласыңар? Келетканда праваңарды алла, башка эч документ албай эле койгула. Личный документтер жөн эле жолдо суроо жаратат алчы. Кийин каласаңар келчүлөрдөн почта аркылуу алдырып алсаңар болот.
Анан эме иши кылып толгон токой жолдор бар келем деген адамгачы. Анан өткөндө мен прямой эфирден да бир видео тартып киргизип койсом, ошол жака бирөө комментарий жазыптыр. Кыргызстанда адамдар эмне эшекте калып атабы, ойноп атабы, бул жакта эле иштеп атат. Неге сен аларды мындай Америкага чакырып бузуп атасың дейт да. Өзүң ишин кыла бербейсиңби деп комментарий жазыптыр бирөөчү. Молодец, жакшы. Чындап эле, эмне кылам аларды бузуп турабы? Кыргызстанда үйүндө жата бербейби? Диванда тикток көрүп эле. Мен да кызык. Келип иштеп алсын, бекер 10 жыл Россияда жүргөндөн көрө бул жака келип 3-4 жыл иштесе, жакшыраак иштеп алат деген ойдо тартып коюпмун да. Анан ошолорго айтарым, мен силерге айткан жокмун, келем деп изденип, аракет кылып жүргөндөргө арналат да бул видео. Ошолорду айтып атам да, келем деп комментарий жазып суранып аткандарга. Анан сага окшоп Кыргызстанды таштап качпайм, таштап кетпейм дегендерге эч айтпайм мен. Анан андайларга үстүрөсөң деле келбейт андайлар. Жакшы, бардыгыбыз келе берсе Кыргызстанда эч ким калбай калбайбы. Кыргызстанда да бирөө болуш керек деп тура эле. Мен баарыңарды чакырбайм. Ошол Россияда жүрө берип, жадаган, зериккен, Казакстанда жүрө берип, башка мамлекеттерде жүрө берип, ушундай зериккендер Американы көргүсү келип, канча жылдан бери мечтать этип барсам экен, иштесем экен деп, трагедиясам экен же башка жумуш дегендерди гана айтып атам да. Анан жумуш туурасында, жумуш азырынча ушундай жумуш бир аз слабый болуп атат, кризис болуп атат. Жумуштар бар, арзан төлөп атат, кымбат, солярка кымбат, бензин кымбат. Анан эме келебиз деп аракет кылып, бирок барсам кантем эч ким тосуп албаса, мен деле эч ким тосуп алган эмес, мен өзүм эле келгем. Мен деле эч ким тосуп алган эмес, силерди деле эч ким тосуп албайт. Силерди бирөө тосуп алып келип ишке киргизип койгонго эч ким милдеттүү эмес. Ар ким өзү үчүн келет, өзү үчүн иштейт. Ар ким өзүнүн очогуна күл тартат. Ошого үйрөнгүлө. Анан бирөө тосуп алып, качанга чейин силер ишке киргизип койгоңардан жетелейт. Айтканды туура түшүнгүлө. Өткөндө бирөө жазып атат, сен деле бирөө чакырса керек, бирөө жол көрсөтсө керек. Интернет деген бар. Интернетке кир, жол изде, ошол жактан барсам кандай кылам, жаз, изде, суран. Таныш тап, танышың болсо, тосуп алса, ишке киргизип койсо жакшы. Рахматың айт. Анан тосуп алып коюп, бирок ишке киргизбесе деле рахматың айт. Тосуп албагандар канча, келгенден телефон өчүрүп койгондар канча. Ошон үчүн анан келгенде тосуп алып, анан ишке киргизбей койду, анан квартира таап бербей койду. Өткөндө бирөө капа болуп жүрөт. Келгенде дейт, машина алып берем деген эле, квартира таап берем деген эле, келип гостиницага алып келип коюп, ошоңойча жок депчи. Атасына тарынгандай тарынып жүрөт. Бул жерде эч кимге карыз эмес, милдеттүү эмес. Ошон үчүн өзүңөр аракет кыл. Достор, туура түшүнгүлө. Катып айтсам, капачылык болбосун. Анан комментарий толгон токой жаман сөздөр менен жадырбагыла. Не дейбиз? Жумуш туурасында, жумуш ушундай азыраак болуп атат, бирок бар. Анан эми ушунча өзүнүн калкы 340 миллион, 350 миллион, 330 миллион калкы бар. Бизге окшогондордон дагы 50-60-100 миллион, 400 миллион адам нан таап жеп атат. Анан бир сен сага жумуш табылбай калабы? Бүгүн табылбаса эртең келгенде 1 ай жатасың. Мына мен деле 2,5 ай жатканмын, жумуш жок. Амына азыр деле көп балдар жатат, жумуш жок. Бирок мына кыш бүтүп атат, жаз чыгып атат. Жазда эми иш башталат. Анан эми иш жок экен деп Кыргызстанда деле иш жок, итак эле жатасың го, туура. Россияда иштеп атсаң деле кыйратып аткан жериң жок го, туура. Эми аракет кылсаң баары жакшы болот. Ошо эми силерге кыскача бул жерде кыскача мындай деп отуруп эле видео узарып кетти. Мындай айткандар. Саатына $10 төлөтөт, минимальный. 10, 15, 20, 25 доллар. Анан аял кишилер болсо чач тарач болуп иштесе, тырмак жасап иштесе болот, уборкада иштесе болот, иши кылып кемпир карап иштесе болот. Бирок эми анын бардыгына бир аз тил керек, сөзсүз түрдө документ керек. Эми келгенде документти жасайсың, ага убакыт керек. Сразу эле келдиң, болуп кеттиң деген нерсе жок. Бардык нерсенин плюс минус жактары бар. Келерден алдың жете өлчөп бирге истегендей тууган урук, дос чаар же болбосо мында ата-эне менен кеңешип барсам кандай болот, болбой калса кандай болот деген туурасында ойлонуп анан келгиле. Унчукпай эле келип алгандар кайра башкача элестетип алдым эле деп кеткендер дагы толгон токой келип кайра кетип атышат. Ошого силер дагы мындай
келип кайра кеткендердин арасына кошулбастан келип иштеп калгандардын арасына кошулушка аракет кылган. Анан стройкада да жакшы эле иштешет. Кафел койгондор, например. Бул жакта электриктер, сантехниктер жакшы акча табат. Шыгылып жок эле дегенде машина айдашты билсең, кичине тил билсең, келгенде документ туралап, права алмаштырып, такпак кылып алып, тракка чыгып алсаң болот. Трактардын деле эми түрлөрү көп. Бокс трак бар, пикап трак бар, чоң трак. Келбей туруп эле мондо чоң трак айдайт элем дегендер бар. Өзү келели. Өзү кичинекей машина деле зорго айдаса керек. Кыргызстанда эле айдап жүргөн да. Анан барып эле трак айдагысы келип кеткендер бар да. Ушуга айтат элем. Биринчи келгиле туугандар. Биринчи келгиле. Анан кийин не кыласыңар, эле? Отура бересиңер. Эч ким кызганбайт. Ошол кызганбаган үчүн силерди келип иштегиле деп айтып атпайбызбы? Анан болбосо айтпайт элек да. Ошо туугандар, достор. Анан да айта кете турган нерсе, бир бала комментарий жазыптыр да. Анан суроосуна жооп жаздым, ал дагы жазды, мен дагы жаздым. Шыгылып бир 10 жолу суроосуна жооп жаздым. Анан дагы деле түшүнбөй, дагы бирдемелер жазган экен. Туган, сен келбей атып эле суроолоруң көп экен, биринчи келчи десем. Брат, сиз дагы дейт, американец болуп кеткен окшойсуз. Жооп бергиңиз келбей калыптыр деп жаздыр да. Эми 10 жолу жооп беришти эле бул убакыт. Сен азыр ар бириңин досторуң, тааныштарың Америкада болсо керек, 10 жолу жооп бере экен, бир жазып көрчү. Анан туура түшүнүш керек да, мындай бирөөнүн убактысын дагы мындай баалай билиш керек. Анан бир айтканда бир эки сөздөн түшүнүшкө аракет кылыш керек да. Анан бир сөздү эле кайра бересиң. Мындай болсо кандай болот? Мындай болсо мындай болот. Анан мындай болуп калса кандай болот депчи. Андай болуп калса келгенде көрөсүң. Ошондой болуп калса келгенде көрөсүң деген деп айткым келет да. Ошо достор. Не дейсиз эми? Кыскача ошо эң популярный болгон көп берилүүчү суроолорго жооп бердим окшойт. Анан дагы ушундай видеолорду чыгарып тур десеңер, комментарий калтырсаңар, анда мен ушундай видеолорго, суроолоруңарга ушундай форматта видео тартып киргизип турайын. Анда баягы машина жүктөп атканда, жүк түшүрүп аткандагын эле тарта бербестен, силерге ушундай форматта дагы видео кызыктуу болсо, комментарийларга жазсаңар, анда комментарийларды чогултуп, анан ушундай бир видео кылып турайын. Мен эфирге көп деле чыкпайм, прямой эфирлерге убакыт болбой калат, анан жолдо интернет слабый болуп калат, дагы кээде тоого чыгып кетесиң, токойго кирип кетесиң дегендей тартпай калып үзгүлтүккө учурап калат. Ошон үчүн жолдо эфирге чыкпайм, анан токтогон учурда дем алыш керек болот. Дем алам. Анан кээде гана мындай эфирге чыгып калсам, бир жумада бир жолу, бир 10 күндө бир жолу, же бир 5-6 күндө бир жолу да ушундай. Анан TikToктан акча таппайм, батыл ойнобойм мен, например. Жөн гана ошол өзүм билген нерсеми бөлүшүп видеомо киргизип коем. Силер лайк басып койсоңор мен курсам болуп калам. Ал лайктан акча деле түшпөйт негизи. Болгону экинчи бир адам көрүшүнө силер себепкер болуп каласыңар да. Ошол эле ушул видеону дагы Америкага барам деп жүргөндөргө мындай пайдасы тийип калат деген эле ойдо тартып койдум. Көңүл буруп көргөнүңөр үчүн баарыңарга рахмат, ийгилик. Лайк баскыла дагы, видеону бөлүшүп койгула, же болсо каттал электер катталып койгула. Бир үйдө 3-төн 4төн телефон болуп кетпеди. Баарына катталып койгула. Эч мында зыяны тийбейт. Балаңыздын, кызыңыздыкына, жеңешканыкына дегендей катталып койсоңор, бизге мындай подписчик көп болсо, просмотр көбүрөөк болсо, дагы да мындай видео тартып айткым келип мотивация болот да. Анан катталып койгондон, лайк басып койгондон эч ким эчтеке болбойт. Силерден болгону мындай кандай десем, лайк басып бөлүшүп, жардам көмөк менен мен билген информацияны бөлүшөм. Ошо тургандар, көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт. Баарыңарды, убактыңарды алган үчүн кечирим сурайм. Алтындай убактыңарды бөлгөнүңөр үчүн рахмат баарыңарга. Ийгилик болсун.